Сатылуучу айдоо жерге баруу үчүн туугандар, сиздер Сокулдун центральный көчөсү жана Кайназарова көчөсүнүн кесишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Большой Чуй каналыга жетесиздер. Ошонун батышты карай жүрсөңүздөр, сол тарапка жүрсөңүздөр. Айдоо жери жайгашкан туугандар. Мынакей бул Кайназарова жана Фрунзе көчөнүн кесиши. Сейил бул чоң ресторан, ушуга ориентир алсаңыздар болот туугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу айдоо жерге да жетип келип калдым туугандар. Мынакей бул айдоо жерибиздин көрүнүшү. Бул жерде 4 гектар жана ылдыйракта Шорго деген жерде дагы 1 гектар. Жалпысынан 5 гектар айдоо жер туугандар. Бул 4 гектары сууга жакын. Мынакей бычка бул жерде эле. Бул жер бычка туугандар. Койдун бир аз өйдө жагы. Бычкадан кийинки биринчи полия деп эсептелинет экен. Бул полиялар айдоо жердин батыш чекарасы мына бул жерден башталат. Мынакей бул жерде транспорт жүргөн жол. Транспорт жүргөн жол ушул полиянын каптал жагынан онти ылдый жак карап кете берет туугандар. Могу жарымага жер, бир аз жер ичкерип туруп, кайра мындайдан кеңейет. Анан транспорт келгенге мынакей жол бар. 4 мезгил кайсы айда болбосун, транспорттун жол бар. Бул жакта арыктан суу ичет туугандар. Суулуу жер. Азыркы учурда беде себилген учуру. Дагы эмне маалыматы. Жанагы көргөзгөн Кайназарова көчө менен түз түндүктү карай келерсиздер. Бычканан бир аз батышты карай жүрсөңүздөр, мына ушул айдоо жерге келесиздер туугандар. Дагы эмне маалыматы. Кошуналар бул жакта мынакей башка жер жемишек өсүмдүк эккендери деле бар экен. Сокулукка жакын. Сокулук бул жерден көрүнүп турат. Так. Быйылкы жылга беде себилген туугандар. Документтери боюнча айтсак, жашыл китеп. 5 гектар, 4 гектар ушундай сулуу жер, 1 гектары Шорго деген жердеги кайрак жер болуп калат экен туугандар. Экөөнүн документи бир. Эң эле чыгыш чегара мына бул жакта арык бар, ошол жерге чейин. Түштүк чегара бул жакка чейин, азыр түндүк чегара бар. Сиздерге ал жакта бир көргөзөм. Таш деле жок, негизинен кара топурак болгон, жакшы. Ушундай топурактуу жер окшойт. Келгенде дагы өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр дагы болот. Так, чоң жолго деле бат эле бара аласыздар бул жерден. Башка жер жемишексеңиздер Сокулуктун базарына же Бишкектин базарына барганга деле жакшы эле, ыңгайлуу эле окшойт. Так, эми сиздерге барып түндүк чегараны көргөзөйүн туугандар. Окей, туугандар, бул түндүк чегара тарабы. Окей. Айдоо жердин бир аз жарымына келип, бир аз ичкерип жери. Анан кайра мындайдан кеңейип келер экен. Жалпысынан жана айткандай, бул жерде 4 гектар, Шорго деген жерде 1 гектар менен 5 гектар айдоо жер туугандар. Тиги Шоргодогу жер экөөсүнүн документи 1. Ушул айдоо жердин түндүк тарабы туугандар, кошуналар, мынакей транспорт туугандар, ушул жердин ар жагынан келген. Жылдын кайсы мезгили, кайсы айы болбосун, машина менен кенен каптал жактан кирип, бедени оруп кетчү болсоңуз, кирип чыга аласыздар. Так, дагы эмне маалыматы. Ушул азыркы учурда даяр беде туугандар, бедеси бар. Баасы туугандар $32,000. Бул 5 гектар айдоо жердин. Анан дагы сүйлөшүп болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсептелип жазылып турат. Аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул айдоо жер ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.